2023 жылдын 3-ноябрында Анталиянын Муратпаша муниципалитетинин аймагында жайгашкан Чыңгыз Айтматов сейилбагында анын атындагы китепкананын салтанаттуу ачылыш аземи болду. Бул иш-чара Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата уюштурулду. Салтанатка Кыргыз Республикасынын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаев, Анталиядагы башкы консул Рустам Кошонов, Чыңгыз Айтматовдун уулу Элдар Айтматов, Анталия облустунун губернаторунун орун басары Мустафа Хулиси Арат, Анталиянын Муратпаша муниципалитетинин мэри Умит Уйсал, Чыңгыз Айтматов атындагы Сукул форуму эл аралык коомдук бирикмесинин вице-президенти Динара Жумабаева, Анталия шаарындагы Түркия Республикасынын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү, аккредиттелген дипломатиялык корпустун жетекчилери жана өкүлдөрү, бизнес чөйрөлөрүнүн, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, мекендештер, ошондой эле жергиликтүү тургундар катышышты. Иш-чара Кыргызстандан келген акындардын айтышы менен башталып, ардактуу коноктордун куттуктоо сөздөрү менен уланды. Деп калайын, эгнегиз киши туугандар, мына келип мында көрдүңөр, атабыз Айтматовду мынакей ааламга атыңы кылган. Алгачкы сөздү улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун уулу Элдар Айтматов түрк боордоштордун жакында эле белгиленген 100 жылдык майрамы менен куттуктап, андан соң өзүнүн ыраазычылыгын билдирди. Атасынын түрк элине болгон сый-урматын бир кездерде Чыңгыз Айтматовдун Нобель сыйлыгына көрсөтүшкөнүн эскерип айтты. Биздин юбилей үчүн жана жеке мен үчүн абдан маанилүү. Анталия шаарында атабыздын эстелиги жана китепканасы ачылышы биз үчүн сыймык. Менин атам түрк элин абдан жакшы көргөн, бийик баалаган жана мамилеси өзгөчө болгон. Ошондуктан Чыңгыз Айтматов Түркиянын экинчи мекени деп эсептеген. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Түркия мамлекетинин мектеп программаларына киргизилген. Ошондой эле 2008 жылы Түркия мамлекети тарабынан Нобель премиясына сунушталган. Ошол себептен мен Түркия мамлекетине ыраазымын. Сөз кезеги Анталия шаарынын Муратпаша муниципалитетинин мэри Умит Уйсалга берилип, ал эки боордош өлкөнүн ортосундагы жакындыкты дагы да артырган иштердин бири экенин баса белгилеп өттү. Ошондой эле бир алфавитти колдонуу келечектеги аткарылчу максаттардан экенин сунуштады. Айтматов ааламы буга чоң өбөлгө түзүп, китепканага келип анын китептерин окуган келечек муундар Айтматовдун дүйнөсүнө сүңгүп кирип, каармандардын жан дүйнөсүнө аралашат dedi. Onun bütün hayatını etkilediği kanaatindeyim. Cengiz Aytmatov'un bütün hayatını etkilediği kanaatindeyim. Şu an Cengiz Aytmatov'u anıyoruz. Onun adına bir kütüphane açıyoruz. Oğlu Eldar Aytmatov bizimle. Torunu Süleyman Aytmatov bizimle. Yani 4 kuşak Aytmatovlarla beraberiz aslında. Onlar bütün dünya kültürünün bir parçası. Aynı zamanda bizim akrabamız, soydaşımız, kardeşimiz Kırgız kültürünün de bir parçası. Bölgedeki bütün ülkelerle de işbirliği içinde bizlerin ortak kültürümüz üzerinde çalışmaya devam etmemiz lazım. Eğer mümkünse alfabelerimizi, konuştuğumuz dili gelecek kuşaklarımız için birbirine yaklaştırmamız lazım. Bu duygularla Cengiz Aytmatov'u tekrar saygıyla, sevgiyle anıyorum. Kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyorum. Buraya gelip her gün bu kütüphaneyi dolduran çocukların aynı zamanda Aytmatov'u da merak edip okuyacaklarını düşünüyorum. O da insanlığa, hem Türk kültürüne hem bütün insanlığa büyük bir katkı olacaktır. Saygılarımla. Кыргыз Республикасынын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаев сөз сүйлөп, бардык чогулгандарды маанилүү окуя менен куттуктады. Ал өз сөзүндө дүйнөлүк адабиятка эбегейсиз салым кошкон Чыңгыз Айтматовдун улуулугун баса белгиледи. Ал белгилегенде китепкананын ачылышы түрк элинин жазуучуга болгон терең урмат сыйынын бир көрүнүшү. Ошондой эле Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн башчысы китепкана маанилүү маданий борборго айланып, өз өлкөсүнө, элине берилген муунду тарбиялоого көмөктөшөт деген ишенимин билдирди. Büyük Kırgız yazarı, sadece Kırgız yazarı değil, bütün Türk dünyası yazarı, Türk dünyasının hafızası ve hazinesi olan Cengiz Aytmatov babamızın doğumuzun 95 yıl dönümünde yazarımızın adını taşıyan kütüphanenin açılış törenine hoş geldiniz, şefalar getirdiniz. Cengiz Aytmatov'un edebi eserleri
170 dile çevrilmiş dünyaca ünlü bir yazar olmasının yanı sıra bizim babamız Cengiz Aytmatov diplomasi tarihine de etki etmiş bir siyasetçi ve diplomattır. Değerli konuklar, UNESCO'nun verilerine göre Shakespeare ve Tolstoy'dan sonra dünyada en çok okunan bizim ünlü Türk dünyasının en ünlü yazarımız Cengiz Aytmatov'un hayattayken dahi eserleri 20. yüzyılın klasikleri arasında sayılmıştır. Андан ары сөз кезеги Анталия облусунун губернаторунун орун басары Мустафа Холуси Аратка берилди. Холуси Арат Айтматов менен бирге бир нече жолу жолугушканын сыймыктуу эскерди. Жазуучунун башкалардан айырмаланып көзү тирүү кезинде дүйнө жүзүнө атагы чыгып, чыгармалары көп тилдерге которулганы, өзгөчө бакыт экенин, ошондой эле бул иш-чарада анын уулу жана небереси катышканы кубандырып, булар бизге аманат деп белгилеп өттү. Onun sağlığında 70 dile eserleri çevrilen ilk ve tek yazardır. Oğlu, torunu, kitapta resim torunu. Yani benim için büyük bir onur gerçekten ona dokunmak, torununu sevmek. Her zaman biz anarız. Ta ortaokul yıllarımdan beri bilirim. Çok teşekkür ediyorum bu kıymetli eseri kazandırdığınız için. Чыңгыз Айтматов атындагы Сколь форуму эл аралык коомдук бирикмесинин вице-президенти Динара Жумабаева Айтматовдун саламын жолдоп, ошону менен бирге Чыңгыз Айтматов медалын Мурат Паша муниципалитетинин мэри Умит Уйсалга элчи Руслан Казакбаев тапшырды. Келгениңизге чоң рахмат. Биздин Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Сколь форумунун атынан, биздин президенттин атынан Аскар Чыңгыз Айтматов келе албай калды. Өзүмдүн атынан силерге деген чоң ысык саламымды айтмакчымын. Иш-чаранын алкагында жазуучунун реставрацияланган бюсту орнотулду. Айкелдин калыбына келтирүү долбоору Анталия шаарындагы Кыргыз Республикасынын башкы консулдугунун демилгеси менен Аланиядагы ишкер мекендешибиз Венера Кожоеванын демерчилиги менен ишке ашырылган. Аталган иш-чаранын урматына парктын аймагына боз үй тегилип, анда конокторго кыргыздын улуттук таамдары жана суусундуктары, кийизден жасалган буюмдар, сувенирлер тартууланды. Башкы консул Рустам Кошонов жетектеген Кыргыз Республикасынын Анталиядагы башкы консулдугу Мурат Паша райондук мэриясы менен биргеликте 1 жыл бою китепкананы ачуу боюнча долбоорду ишке ашыруунун үстүндө иш алып барган. Чыңгыз Айтматовдун адамзатына калтырган адабий мурасы күн сайын жаңырып, көз өтсө да дүйнө жүзүнө жайылууда. Анын сыйкырдуу калеминен жаралган ар бир чыгармалары адам баласына купуя айткан керез сыр сыяктуу. Анталиядагы бул китепкана өз окурмандарын таап, аларга жашоо философиясы жана тарыхы, өткөн кеткен менен келечеги баары бири-бири менен тыгыз байланышта, жоопкерчиликтүү экенин жеткирет. Ошондой эле Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы маданий, руханий жана түпкү жакындыкты дагы да бекемдейт. Мадина Жапарова, Гүлдесте Капарова, Супара каналы, Түркия өлкөсү, Анталия шаары, 2023 жыл 3 ноябрь.